Балыкчы шаарындагы Болот Миңжилкыев атындагы музыкалык мектепте улуттук маданиятты жана руханий мурасты даңазалоо максатында салттуу музыка жумалыгы өтүп жатат. Бул жуманын алкагында жаш таланттар кыргыз элинин көөнөрбөс мурастары болгон санаторлорун, дастандарды, манас айтууну, ошондой эле комуздун коштоосунда аткарылган чыгармаларды эл алдына алып чыгышты. Алла таалам жараткан, ак дилиңе салган сөз, ырыс алды ынтымак, ырахат каганган сөз, ынтымак ырыс бирдикке, ыйман бактала этчилешей. 2005-жылдан бери жылыга өтүп келет бул. Ошол убагында биз да кезинде чоң катышып ошол ыр боюнча, дастан, терме, санат боюнча байгеде орундарды жеңип жатарлык дегендей. Анан кийин ошол устаттык кылгандан кийин шакирт керек экен. Ушундай окуучуларды биздин артыбыздан тарбиялап келе жатабыз. Иш чаранын максаты балдардын салттуу мурас менен жаштайынан таанышып, анын түпкү маани магызын түшүнүүсүнө шарт түзүү болуп саналат. Мында окуучулар манастан үзүндүлөр да айтып, санат ырлары комуз коштоосунда аткарылып, көрүүчүлөрдүн алкышына арзыды. Жети кабат жер астын жарып чыкканы, аккан суу, жер аламдын барысын багып чыккан аккан суу, алтын балык жестүрүү, балык чыккан аккан суу. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт го. Ошондо биздин жаш жеткинчектер ушул комузга кызыгуу абдан жакшы. Бизде ушул 150 чукул комуз бар негизи. Анын ичинен ушул өзүнчө бөлүп караганда биздин акындык, дастанчылык, ушул санатчылыкка кызыккан окуучуларыбыз жаңы өсүп келатат десек болот. Ошон үчүн биз ушул улуттун улуу оңгу жолун ушул жаштарга табарык катары өткөзүп бериш үчүн болгон күчүбүздү ушул улуттук музыкага жумшап аткан мезгилибиз. Иш чара Балыкчы шаарындагы маданий жашоого өзгөчө дем берип, ата бабалардан калган руханий мурасты баалоонун жана сактоонун маанисин дагы бир жолу эске салды.